Жогорку кеңештин 19-апрелиндеги жыйынында депутат Эмил Токтошев латын арифине өтүүнү сунуштады. Ал кыргыз тилин сактап калуу жана чыныгы реформа үчүн латын алфавитине өтүшү керек деген пикирин айтты. Биздин нукура сөздөрүбүз кириллица туура эмес жазылат. Аны кантип жаштарды тарбиялайбыз? Биздин негизги максат улуттун тилин сактап калуу. Латын алфавитине өткөндө гана максатыбызга жетебиз, деди Токтошев. Мамлекеттик тил жана саясат комиссиясынын төрагасы Кандыбек Осмоналиев латын арифине өтүү боюнча расмий чечим жок. Эгер кабыл алынса, латын арифине өтүүгө болорун ырастады. Эл өкүлү Камила Талиева да чечкиндүү реформа жасоо үчүн латын арифине өтүү зарылчылыгын кошумчалады. Кыргызстанга 84 килограмм алтынды мыйзамсыз алып кирүү аракети көрүлгөн. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка ылайык 17-апрелде Ак Жол товарларды чек арада каттоо пунктунда Чүй облусунун аймагындагы ири алтын казуучу компаниялардын бирине бара жаткан жак үлгүсүндөгү унаа салмагы 84 килограммга жакын алтын менен кармалды. Унааны ЕЭПке мүчө мамлекеттерден товарларды алып келүүгө жана Кыргызстандын салык органдарында каттоодо өтүүгө тиешелүү болгон документтери жок болгон. Учурда мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүп жатат. Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бишкектеги номер 1-гимназия интернатында нараазычылык акциясын өткөргөн бардык мугалимдер жумуштан алынганын билдирди. Бул тууралуу анын видеосу 18-апрелде Говорит ТВ YouTube каналына жарыяланды. Ал окуучуларды митингге катыштырып, козголоң уюштурган мугалимдер боюнча укук коргоо органдары да иш алып барарын билдирди. Алар кечээ күнү толугу менен жумуштан алынды. Биз буга чейин аларды башка мектептерге бөлүштүрүп, жумуш менен камсыз кылалы деп ойлонуп жатканбыз. Жаңы мугалимдердин жамаатын балдарга эч кандай зыяны тийбейт. Мектеп ошол бойдон калат, деди Байсалов. Бул маалыматты Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Арсанбекова ырастап, алардын ордуна жаңы мугалимдер алынганын, окутуу программага ылайык толук жүрүп жатканын айтты. Митингге чейин эле айрым мугалимдер өз калоосу менен арыз жазып кетишкен. Нараазычылык уюштуруп, пикетке чыккандар кийин жумуштан алынды. Алар жалпысынан 40 мугалим, деди Арсанбекова. 17-апрелде социалдык тармактарга Бишкектеги номер 1-мектеп интернатынын имаратынын алдында мугалимдер менен окуучулардын митингге чыкканы тартылган видео тараган. Анда митингге чыккандар мектептин мурдагы жетекчисин кызматта калтырууну талап кылып, кетпесин деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Биздин каналга катталууну жана видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7